Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде мисал үчүн программасы. Бүгүнкү программада биз күн энергиясын пайдалануу жалпы Кыргызстанда, анын күнгөй тескейлери жана ушул күн энергиясынын пайдаланышы Кыргызстан үчүн канчалык деңгээлде маанилүү деген суроонун айланасына кеп калабыз. Ал үчүн биздин бүгүнкү студиябызга техник илимдеринин кандидаты Мурзакулов Нуркул Абдулазизович агайыбыз келип отурат. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы. Алгач агай жөнүндө кыскача маалыматка орун берели дагы, андан кийин көрсөтүүбүздү улап кетебиз. Мурзакулов Нуркул Абдулазизович 1972 жылы төрөлгөн, 47 жашта. Кыргыз техникалык университетин аяктаган. Учурда Ош технологиялык университетинде мугалим болуп эмгектенет. Техникалык илимдеринин кандидаты. Гелио гимнасткалар боюнча илим изилдеген окумуштуулардын бири. Агай, айтсаңыз, мен сизге бере турган алгачкы суроом мындай да, биз азыр жогоруда эле айтып өттүк го. Күн энергиясынан сырткары деле, мисалы башка өлкө мамлекеттерде, мисалы биогаздан алынган энергиялар, шамал энергиялары жана башка бир топ атаандаш ушундай булактар бар да. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан үчүн эң маанилүү болгон күндүн энергиясын азыр бизге кичине баягы сиңип келаткан, элдер үчүн кичине маалымат болуп келаткан ушул күндүн энергиясын пайдалануу боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз, ушул окумуштуу катары, андан сырткары ушул бизге маанилүү жагын айтып өтсөңүз да, канчалык деңгээлде бизге зарылдык же болбосо муктаждык жаралат ушул күн энергиясына? Рахмат. Эми күн энергиясы демекчи, жалпы эле энергия жөнүндө баштай турган болсок, энергия, электр энергиясы мисалы адаттагыдай, анан адаттан сырткары алуу жолдору деп эки жол менен алабыз да. Мисалы традиционный, нетрадиционный деп коет. Мисалы электр энергиясын суудан алып атабыз бизде Кыргызстанда. Анан кийин баягы ТЭЦ-терден алып атпайбызбы? Кыргызстан өзү суу потенциалы боюнча потенциалы өтө чоң мамлекет, тоолуу өлкөбүз. Бул Россия, Тажикстандан кийинки 3-чү орунда турабыз да. Бирок акыркы мезгилде мынагы бизден суудан алынып өндүрүлгөн энергия менен керектүү бөлүүчүлөрдүн ортосундагы барабардык тең келип калгандан уже бизде башка электр баягы кайрадан жаралып туруучу энергиянын булактары, сиз айтмакчы күндөн, шамалдан, биогаздан жана башка энергиянын башка булактарын колдонуу бул актуалдуу маселе болуп калды да. Азыркы убакта ушул жашыл экология деп атабыз, жашыл экономика, жашыл инновация, ушундай ат менен мынау энергиянын башка булактарын колдонуу бул актуалдуу маселеге айланды. Күн энергиясы деп атабыз, күндүн энергиясы ошол адаттан сырткаркы энергиялардын ичинен эң мындай оптималдуу колдоно турган ошол энергия бул күн булактарын, күн энергиясын колдонуу болуп саналат. Бул эгерде мындай карасак, күндүн жалпы энергиясын алып карай турган болсок, 22 күндө берген күндүн энергиясы бүт дүйнө жүзүн толугу менен камсыз кылып, баягы отун ресурстарына, дүйнө жүзүндөгү отун ресурстарына барабар болот да. Бирок эми аны толук пайдаланыш мүмкүн эмес. Андан сырткары дагы шамалдан электр энергиясын алабыз, биогаз аркылуу алып атабыз. Бирок ошол электр энергиясын алабыз, андан кийин жылуулук энергиясын алабыз да. Бул жерден эки энергияны алабыз. Күн энергиясына келе турган болсок, өнүккөн өлкөлөрдө туура Германия, Кытай, Япония, Италия, Америка да ушундай өлкөлөрдө бул жакта күн энергиясынан электр энергиясын алуу өтө мисалы ушул өлкөлөрдө өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз го, мисалы Америкада мисалы 2016 жылдагы маалымат боюнча да, мисалы азыр мен сайттардан карап дагы бир сыра өңүлүп көрдүм да. 2016 жылы 40% Америка Кошмо Штаттары күнүн энергиясы менен камсыз болот деген маалымат бар экен. Андан бери 3-4 жыл өтүп кетти.
5%-га же 10%-га көбөйүшү мүмкүн да. Ошол эле мисалы жана сиз айткан мисалы Италия, Мароккодо мисалы дээрлик бир шаарды же болбосо тагыраагы 1 миллион адамды 2016-жылы же 2015-жылдары камсыз кылабыз деген экен. Бул деген нерсе бара-бара дүйнө жүзү ушул күн энергиясына азгырылып, же болбосо башка баягы отун энергетикалык суудан алган энергиядан, шамалдан сырткары дагы ушул күн энергиясына 100% толук эгерде өтүп кетсе да, анда биздин өтүп кетсе анда кандай баягы жашоо күтүп турат биздичи? Бул дегеним айрым окумуштуулар айтат, күн энергиясын белгиленген өлчөмдө гана пайдаланышыбыз керек депчи. Кайсы бир деңгээлде климаттык катастрофаларга дуушар болуп калышы мүмкүн деген бир ойда сиздин окумуштуу катар оюңуз. Эми жана айтып өтпөдүмбү? Күндөн электр энергиясын алсак болот, анан кийин жылуулук энергиясын алсак болот деп. Сиз айтып аткан ошол Америка Кошмо Штаттарында туура азыр чоң проекттер жүрүп атат. Алар жанагы үйдүн чатырларына күн панелдерин орнотуп атат. Эгерде ушул орнотулуп бүтө турган болсо, 40% энергетикалык көз карандыктан бошотулат деген мааниде айтып атышат да. Буларда чоң проекттер иштеп атат. Анан бул жерде негизги Кыргызстан менен Американы салыштырып болбойт да. Бизде, допустим, электр энергиясы ал чет мамлекет эмес, муну жакынкы эле кошуна мамлекеттер менен салыштырганда электр энергиясы өтө арзан баада, 70 тыйындын аяк бягында. А күн панелдерин орнотуу бизде ал актабайт. Мисалы, Казакстан менен салыштырып көрсөк деле, Казакстанда орнотсо 8 жылда актаган болсо өзүн-өзү, бизде 16 жылда актап калып атат. Ушул маселесинде бизде кенен жайыла албай атат да. Бирок жана айтып өткөн жылуулук энергиясын ала турган болсок, мисалы, кир жууганга, душ үчүн, үйдүн ысытыш үчүн жасай турган болсок, бул гелиосистема деп коет. Күн панелдеринен айырмаланып, бир аз арзан болот. Андан кийин эгерде ушуну Кыргызстанда жайылта турган болсок, анда биз энергетикага болгон көз карандыкты, же болбосо 85% адамдарды ошол көз карандыктан бошотмакпыз да. Азыр мисалы биз суу башында турган Орто Азияда мамлекет болуп эсептелинебиз да биз. Мисалы азыр жогоруда сөз кылып калдыңыз. Электр энергияга болгон нарыкты көтөрүү боюнчачы. Бирок мен ойлойм да, мисалы бул көтөрүлөт десе, карапайым адамдар тарабынан туура эмес түшүнүк пайда болушу мүмкүн да. Эмне үчүн көтөрүлөт депчи? Элди ойлобойбу, же башка деген дагы бир маалыматтар чыгып кетиши мүмкүн да. Бирок ушул таризде мен сизге бир суроо бергим келет да. Ушул электр энергиясы боюнча шугулданган, ушул боюнча аракеттенген биздин окумуштуулар тарабынан жөнөкөй жатык тилде маалыматтар жетишилип турса, элге берилип турса, тийиштүү адистер тарабынан балким ошого окшогон түшүнбөстүктөр, же болбосо керишпестер чыкпайт беле деген ой келет да. Мисалы биз электр энергиясынын баасын көтөрүү менен биз эмнеге жетишебиз? Окумуштуу катары сиз өзүңүздүн жөнөкөй жатык тилде түшүндүрмөңүз. Бул жерде ошол карапайым элге толук маалыматтын жетпегендиги, анан ошо карапайым элдин чөнтөк маселеси боюнча карап эле биз эмне үчүн көтөрүлөт, биз суу башында турсак деп ойлонуп атабыз да. Биз мындай ойлонушубуз керек да, биз башка мамлекеттерди кой туруп, шериктеш, кошуналаш мамлекеттерге караганда дагы эң арзан тариф менен төлөп атабыз деп атпайбызбы? Бирок суу башында турганыбыз менен бул айтып атпайм, жанагы не традиционный эмес, бул традиционный түгөй турган ресурстарга кирет, бул суу дагычы. Бир жылы суу көп болуп калышы мүмкүн. Кадимкидей эле көмүрдүн запасы сыяктуу десеңиз, кээ бир жылы суу аз болуп калышы мүмкүн, жамгыр жаабай калышы мүмкүн. Ушул убактарда анан дагы мына мисалы эл өсүп атат, жер өсүп атат, канчалаган үйлөр курулуп атат. Демек бул элдин өскөнү. Демек ошол эле алып көрсөк, Токтогул гидроэлектростанциясы чыгарган электр энергиясы керектелүүчүлөрдүн керектеген электр энергиясы менен бирдей болуп калып атпайбы? Бул барып бир чоң катастрофага алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн биз эгерде күн панелдерине бизге анча ыңгайсыз, кымбатыраак дей турган болсок, айтып атпаймынбы? Не только электр энергиясын алып, жылуулук энергиясын алып, ошол биз душту ысытканга, үйдү жылытканга электр энергиясы аркылуу жылытып атпайбызбы? Ошону биз күндүн энергиясы аркылуу жылыта турган болсок, биз ошондо
эгерде бир үй бүлө 1000 киловатт жаккан болсо, тигинди колдоно турган болсок 600-500 киловатт жагып коет. 500 киловатт чөнтөктө калып атат. Ошол эле убакта суу токтогул суу сактагычында өзүнүн нормасын сактап калып атат да, кандайдыр бир деңгээлде. Биз ошону түшүнүшүбүз керек да, эл өзү атат. Биз каалабайбызбы, керектөөчүлөр көбөйүп атат. Ошону биз эми ошонун чыгуунун дагы бир жолдору жанагы адаттан сырткаркы энергия, допустим, күн энергиясын, жылуулук энергиясын, күн энергиясынан жылуулук энергиясын пайдалануу болуп эсептелет. Мына ушул таризде өзүңүз дагы мына окумуштуулук менен ушул изилдөө менен алектенип жүрөсүз да. Мына учурда азыр кандидат техникалык илимдердин кандидаты катары, Кудай буюрса жакынкы жылдары ушул илимдердин доктору катары көрүп калабыз деген жакшы үмүт тилегибиз бар, албетте. Андан сырткары бизде дагы шамалдан дагы энергия жасала турган биздин бир аймактар бар экен да. Окумуштуу катары ушуга кызыгып көрбөдүңүзбү? Бул шамалдан электр энергиясын алуу дагы бул жанагы адаттан сырткаркы электр энергиясын алуунун жолдоруна кирет. Бирок биздин Кыргызстан бул жерде дагы потенциал, шамалдын потенциалы жакшы эмес. Бизде мисалы Чоң Улайда болушу мүмкүн, Таш көмүрдө болушу мүмкүн, Нарында, мисалы Суусамырда. Шамалдан электр энергиясын алып туруу үчүн постоянно мисалы 7-14 метр секунд шамал болуп туруш керек да. Жана Нурсун Энерджи деп ушундай фирма азыр бизде жайылтып жүрбөйбү? Кыргызстанды түрөгөдүрөп ошол күн панелдерин атайын иштеп чыгаруучу аппараттарды жайылтып дегендей. Ал үчүн бизде азыр дүкөндөр да ачылган Кыргызстан боюнча республиканын бардык аймактарында. Ушул Нурсун Энерджи фирмасы жасап аткан иштер келечекте бир үлкөн чоң иштерге айланып кетиши мүмкүнбү? Буга мамлекет тарабынан жардам керекпи деген сиздин окумуштуу катары оюңуз? Же болбосо бир инвестор тартып келип ошо биздин тоолуу мамлекетибизди күнөстүү Кыргызстан деп бекер менен айтылбайт да. Күнгө бай, күн энергиясына бай өлкө катарычы. Ушуну келечекте жайылтуунун жолдорун жайылтуу үчүн эмне кылыш керек? Эмне аракеттер жасаш керек? Ооба, туура айтасыз. Кыргызстан күнөстүү өлкөлөрдүн катарына кирет. Жылына 285-300 күн бул күнөстүү күн деп эсептелинет да. Сиз айткан Нурсун Энерджи булар эми ошол тиги башка чоң мамлекеттерде жүрүп аткан иштерге караганда, салыштырганда бул азыркы ошол тармактын пионери деп эсептесек болот да. Сөзсүз болот жайылтканга. Дагы айтам, бизде электр энергиясы арзан баасы. Тиги инвесторлор келгенде установка канча жылда актайт. Ушул маселеде канчалык электр энергияга болгон баа арзан болгон сайын установканы акташ жылы көбүрөөк болуп кетет. Инвестор алысыраак кетет ошон үчүнчү. Бул буюрса бул сөзсүз түрдө жайыла турган маселе. Эми мына ушул күн энергиясы боюнча бир жакшы эле маалыматтарды сүйлөшүп алдык да азыр эмне сиздин таза ушул окумуштуулук ааламыңыздагы бир аз жашоого сүңгүп кичине бир эки суроо бергим келип атат. Сиз мына ушул дээрлик 20 жылга жакын убакытта ушул илимдин кандидаттыгын жактап, андан кийин мына илимдин докторлугуна аракеттенип жүргөн маалыңыз экен да. Бүгүнкү Кыргызстанда кандай гана илим болбосун, анын жактоонун кээ бир азыркы жаш кийинки муундардын айтымында анчалык каалоосу келбей калып жаш муундардынчы. А бирок сиздердин муундардагы окумуштуулар ушул 20 жыл бою ушул илимдердин артында алектенип, ушул илимдин бир тамырын табайын, ушунун жыйынтыгын чыгарайын деген аракетти кылып келатасыздар. Деги эле окумуштуулук аламыңыз тууралуу айтып берсеңиз, качан, кайсы жылдары баштап калдыңыз, бүгүнкү күндөгү абалыңыз? Мен өзүм Фрунзеден Политехникалык институтунун энергетика факультетин бүтүргөм. Гидроэлектростанциялар боюнча, адистик боюнча. Андан кийин кандидаттык диссертациямды ошол күндүн энергиясы аркылуу теплицаларды жылытуу ушул темада кандидаттык диссертациямды баштаганмын. 15-16 жылда кандидаттык диссертациямды жазып бүттүм. Азыр буюрса 4-5 жыл болуп атат ушул темада
доктордук диссертациямды жазып келатам. Бул күн энергиясы боюнча мен жана Грецияда 4 жыл, жылына 2 жолунан барып иштеп аттык. Ошол илимдин артынан дүйнөгө белгилүү ушул системада профессор Петрос менен иштештим. Азыр проект бүтүп алды. Азыр Сибирди менен Сибирское отделение академиядан алып бар. Ал жерде дүйнөлүк окумуштуулар бар. Дүйнөлүк маанидеги Йосиф Моисеевич Зельцер, Андрей Владимирович Врагов, Сергей Михайлович Зеркал дегендерчи, ушулар менен иштешип атабыз. Менин негизги эле могу диссертациямдын мааниси бул теплицалар боюнча болуп аткандан кийин мен өзүм Чоңалайдан болом. Кыргызстандын тоолуу жерлеринин бири. Бизде мына акыркы 4-5 жылдарда теплицалар, күнөскана деп коебуз. Күнөсканалар аябай көбөйүп кетти. Бирок күнөсканалар мына Оштун тегерегинде, Ноокатта, Өзгөндө, Жалал Абад зонасында. Бирок бул жерлерге анчалык эле необходимость жок да. Мисалы, могу теплицаларды биз Чоңалайда куруу менен ал жерден биринчи экономикалык маселени чечип атабыз. Экинчиден медициналык дагы маселе. Бул теплица мисалы Чоңалайда 7-8 айга чейин кыш болгон күндөр болот. Бул жерде жемиш пышканда ал жерде эми кар кеткен болот. Ал жерде бул жакта өскөн жемиштер, витаминдер ал жакта өспөйт. Бул жерден чаткал зонасында. Бул жерден алып барган транспорттун расходу биринчиден. Ал убагында барабы, барбайбы? Бул жердеги теплицалардын конструкциясы Чаткалга, Нарынга, Чоңалайга болбойт. Ошон үчүн бир канча ойлоп табууларды иштеп чыкканбыз. Патенттерим бар. Ошол тоолуу аймактарда кандай гелиотеплицаларды пайдалануу боюнча. Мындай жакында энергоэкономная гелиотеплица деген монографиям чыкты. Ушул жерлерде менин жасаган разработкаларым бар, жанагы теплицалар боюнча. Акыркы патентим боюнча айтып кетейин. Мисалы, теплицадагы өскөн өсүмдүктүн баасы ошону ысыткан отундан кыскыранда болот. Канчалык отун көп жагылса, себестоимость ошончо чоң болот. Демек, алып көрөлү бир биягы 20 метр, бул жагы 4 метр бийиктиги 2,5 метр теплицаны канча отун менен ысытабыз. Күндүзү күнү за счет солнечной радиации биз алабыз энергияны, жылуулук энергиясын. А кечиндечи пасмурный погода болуп калгандачы, ошондо ошол объемдун теплицанын ичиндеги полный объемду ысытып отуруштун кереги жок. Ичиндеги өскөн өсүмдүк 30 сантиметр, 70 сантиметр өсүшү мүмкүн, 1 метр өсүшү мүмкүн. Ошондо эгерде пасмурный погода болуп калганда, кечиндесин ошол теплицаны акырындан 1 метрге чейин ылдыйлатып койсо болот. Башка жерди ысытыштын кереги жок кечинде. Зачем? Канча отун эконом? 15, 20, 30 эсеге чейин отун эконом болуп атат. Мына акыркы патенттер мисалга келтирсем да. Ушундай конструкциялар бул жерде жазылган. Бул азыр сиздин теплица маселеси болуп калды. Ошол эч кандай электр энергиясыз, күн энергиясы менен ысытып азыр бул мындай жада калса бизнеске айланып кетти да. Бул негизичи баягы экономика деп калбадыңызбы? Эми мамлекет тарабынан ушундай айыл чарба багытында ушундай баягы күнөсканаларды улам көбөйткөн сайын балким дыйкандар үчүн да бир топ пайдалуу болуп, экономикага таасир берип аткандыгы бул кашкайган чындык. Сиздин экономикаңыз кандай? Окумуштуу катары. Сиз бүгүнкү күндө эмнеге муктажсыз жана эмнеге зарыл болуп турасыз? Ошол тууралуу айтсаңыз. Менин экономикам кандай? Экономика ортодон ылдый, ошол айлык менен жашап жүрөбүз да. Мына өзүңүз айтып атасыз дегеним, мына Сибирге барып, мына ошол докторлук диссертацияларды, ошол докторлук ишиңизди жактап жүрөм депчи. Ошого кеткен чыгашалар, ал жактагы жашоо турмуш, биздикине салыштырмалуу, мисалы көп мамлекеттерге кыдырып келдим дедиңиз. Ал жактагы окумуштуулардын психологиясы менен биздин окумуштуулардын психологиясы, деги эле илимге болгон ынтызарлык, аракетчилдик ал жакта же болбосо мамиле кандай экен?
ошого басым Бизге салыштырмалуу сөзсүз түрдө ал жакта илимге өтө чоң басым жасалган, каржы тарабынан дагы жакшы көңүл бурулган. Эми биздин мамлекетте дагы көңүл бурулат буюрса деп ойлойбуз. Азыркы буга чейинки мен болуп аткан чыгымдарым Кудайга шүгүр достор бар экен. Бала чага, тууган урук дегенде ошолордун жардамы менен. Анан эми баягы бул дүйнөдөн өтүп кетсең эл эмгектен эскерсин дебейби? Ушундай жазылган ар бир макала, жазылган китептер, жазылган жумуштар, разработкалар кийин сен өткөндөн кийин бирөөгө пайдасы тийип окулуп турган болсо, бул сенин экинчи өмүрүң болуп кала берет да. Туура айтасыз. Эми мен баягы дегеним биздин окумуштуулар мына азыр акыркы Союздун кадрлары кызмат кылып атат биздин илимге негизиненчи, мына Кыргыз илимдер академиясына делечи. Биздин маалыматтарга караганда бизде да өтө окумуш мындагы жыйынтыкты жараткан, өзүнүн окумуштуулук изденүүчүлүгүндө бир өзгөчөлүк жараткан окумуштуулар бар да биздечи. Ошол окумуштарды санап берсеңиз, кимдин эмгектери кайсы өлкөлөрдө таанымал? Эгерде мен өзүм ушул артынан түшүп аткан тармак боюнча айта турган болсом, сөзсүз мен биринчиден ыраазычылык билдирип кетем. Өзүмдүн илимий жетекчим раматылык болуп кетти. Исманжанов Анваржан Исманжанович техник илимдердин доктору, профессор, академик, инженерный академиянын академиги болчу. Азыркы убакта дагы устаттардын бири Кыргызстанга биринчилерден болуп аткан ушул тармак боюнча Алайбек Жумабекович Обозов деген ушул адаттан сырткаркы электр энергиясын алуу жолдор боюнча эмгектенип келатат. Эфирден пайдаланып ыраазычылык устаттарга айтам. Эми бизде бир өзүбүздүн бир салт бар, атайын логикалык суроолорубуз бар да. Бир аз баягы экөөбүз жанатан бери бир топ баягындай оор темаларды талкуулап келдик. Окумуштуу катары сиз өзүңүз дагы журналист катары мен өзүм дагы чарчадым деген маанайдабыз да азырчы. Ошон үчүн азыр биз бир 2 мүнөттүк эс алууга чыгабыз. Андан кийин логикалык суроолорго келебиз да. Мен азыр сизге суроо бере берейин. Менде бир 3 суроо бар. 3 суроо бар. Биз кайрадан келдик. Биринчи суроом да. Күн энергиясынын кубаттуулугу канча киловатт энергияны түзөт дейт. Бул сиздин адистигиңизге байланышкан, сиз күндө окуп аткан, күндө баягы алектенип аткан жумушуңузга байланыштуу суроо. Бул эми күн энергиясынын кубаттуулугу кайсы жерге кандай түшүп атат? Күн энергиясы прямое излучение деп коет, анан рассеянный деп коет да. Анан кайсы мамлекетке кандай түшөт? Түрдүү болушу мүмкүн. Чоң Алайда башка болушу мүмкүн. Мисалы, Сибирде 1 метр квадратына 100 ватт. Бизде 250, 200. Ташкентте башкачараак, Грецияда башка деген. Эми окумуштуулар мындай жалпысынан эсептеп чыгыптыр да эми. Жалпы күн энергиясынын кубаттуулугу канча киловатт энергияны түзөт деген бир. Бул бардык баягы соц тармактарда окумуштуулардын мен деген ошол техника илимдеринин казып окуган илимдин кандидаттары, докторлорунун жазган макалаларынан алынган суроо бул. Буну биз албетте өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз. Баягы сизди биз студияга чакыргандан кийин ушундай техникалык илимдер кандидаты болгондуктан ошол суроону туура көрдүк. Бул жерде жооп жазылыптыр. Күндүн нурлануу кубаттуулугу болжол менен 4 көбөйтүлгөн 1023 киловатт энергияны түзөт деп жазыптыр да. 4 көбөйтүлгөн 1023 киловатт энергияны түзөт деп жазыптыр да. Бул эми окумуштуулардын берген жообу. Муну биз эсептеп чыккан жокпуз. Албетте экинчи суроого кайрылалы. Бул логикалык суроо, бул жөн эле мындай өзүңүз кичине ойлоно турган суроо. Ал дейт, жай жана тез, жеңил жана оор болот дейт. Бирок ал баспайт, чуркабайт, учпайт. Бул эмне дейт? Суроону бир кайталап коеюнбу? Ал жай жана тез, жеңил жана оор болот дейт. Бирок ал баспайт, чуркабайт, учпайт. Бул эмне дейт? Ойго. Жакындап калдыңыз. Бираз жакындап калдыңыз. Ал жай жана тез болот дейт. Жай жана тез болот.
жеңил жана оор болот. Бирок ал баспайт, чуркабайт, учпайт дейт. Бул бир аз жакындап калдыңыз өзү. Негизичи мен деле бул суроону окуганда биринчи мен деле ушундай ой болот деп жооп бергем, бирок суроонун жообу башкача экен көрсөчү. Айтып кое берсеңиз мен. Бул музыка экен. Музыка жай жана тез болот дегендей да, ушундай да. Анан үчүнчү суроом, бул оңой эле суроо. Кыргызстанда канча суу сактагыч бар? Суу сактагычтар эми электр энергиясын пайдалануу үчүн суу сактагычтар болот. Анан кийин жанагы для ирригационных целей деп максат менен дагы суу сактагычтар болот да. Основном мен энергетик болгондон кийин айтайын, бул мисалы бизде эң гидроэлектростанциялардын көп мындай каскад болуп жайгашканы бул биздин түштүктө Токтогул суу сактагычы, Курсай, Ташкөмүр, Шамалдысай, Үч Коргон. Тияктыкка барсак, анда Ат башы кесинде кайсы жерде гидроэлектростанция болсо сөзсүз суу сактагыч болот. Туура айтасыз. Эми ошол жалпысынан өзү негизи туура эле айттыңыз, 33 суу сактагычыбыз бар экен, анан сырткары 53 ошондой бир бассейндерибиз бар. Атайын электр энергиясын иштеп чыга турган бассейндерибиз бар экен. Биздин бул ыңгайсыз суроолорубуз көпчүлүк катышуучуларыбызга баягы атайын беребиз. Бул программанын ичиндеги бир эффект, мындай заманбап тил менен айткандачы. Себеп дегенде ушул тармактын кадры гана бул суроолорго жооп бере алат да. Ошонун арасына биз жеңил жана андай атайын логикалык суроолорду кошпогонубуз жөн жерден эмес. Биздин окумуштуулардын жыйынтыгы, практикалык жыйынтыгы биздин мамлекеттин экономикасына кандай таасир берет деп ойлойсуз? Балким биз ушул тараптан бир аз алсызыраак болуп аткандырбыз да. Себеп дегенде бизде өтө көп илимий макалалар, өтө көп илимгор болот. Анын жыйынтыгын көргөн, сиз көргөн жыйынтыктар боюнча айтсаңыз ушул. Кайсы жыйынтыктар биздин экономикабызга, мамлекетке бир жакшы таасир, пайдаларын берип атат дегендей? Бул эми акыркы 10 жылда эле көрүңүз. Илим бул ийне менен кудук казгандай деп коет. Бул бирок тилекке каршы бизде илим жазылып ошол бойдон калып кетип атат да. Демек баягы илимий түрдө эле, теориялык түрдө калып кетип атат да. Практикалык мен алыска барбайм, өзүм деле муну жасаган, разработка кылган теплицаларым боюнча. Жазалды, калып кетип атат да. Муну иштетиш үчүн инвесторлор керек да. Инвесторлар буюрса, заманыбыз тынч болсо, мамлекетибиз алдыга өнүгө турган болсок, сөзсүз инвесторлор келет, булар иштетилет, жазылат. Инвесторлор келсе, биздин окумуштуулардын дагы Кудай буйрса жазылган теориялык эмгектери практика жүзүнө ашып, мамлекет үчүн бул өтө чоң таасир этет деген пикирдесиз. Рахмат агай, бизге келип ушул жарым саат окумуштуулук ой пикириңизди ортого салып, биз менен ушу бөлүшкөнүңүзгө биздин ыраазычылыгыбыз болсун. Ар дайым ушу биздин ушул өңүттөгү темаларга арналган көрсөтүүлөрүбүзгө келип туруңузду биз дагы ниет кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мисал үчүн долбоорунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктадык. Келерки жумада жолукканча саламатта туруңуздар.